un çıkpастар ааламындабыз. Шаар дүйнөсү, айыл дүйнөсү, анан мындай un çıkпастар дүйнөсү. Ушул дүйнөдөбүз биз, бир дүйнөдөбүз. Эненин курсагынын ичинде дагы бир дүйнөдө элек. Андан чыртык мына чыгып туруп эле мына дүйнөгө түшүп калдык. Бул дүйнөдө убактылуу эле жашайбыз. Ар бир учурубузга минута секундага ар бир адамга өз учурунда так учурунда берилген. Бул убакыт бүтөт экен, Азраил эч качан кечигип келбейт, өз учурунда келет. Рызкыбыз Азраил эч качан кечиктирбейт, урматтуу мекендешим. Ошондуктан ойлонуп, ойгонуп, мындай адамдар келет кетет, бүгүн синематика жааты, кино жааты, фильм жааты көрө берип, өлтүрүш, игра жааты көрө берип адамдарга мындай мүрзөлөрдөн дагы сабак албай калды да адамдар. Баягы жыргалчылык, жашоонун, комфорт жашоонун ичине кирип кетип, квартирада жылуу жашоодо чыкпастан жыргалчылык заманда жашап, адамдар мындай мүрзөлөрдөн сабак албай калды. Мүрзөлөр, урматтуу мекендешим, кээ бир кыздар айтат, жаш кыздар, мен кийин карыганымда жолук ороном, жолукта ошондо оронуп, ошондо жүрө берем дейт да. Мына мүрзөлөрдүн эч биринде карыган энелери гана өтөт, карыган энелер гана келет бул жерге деп жазылган эмес. Жаш карага карабастан бул жерге кире беребиз тизилип. Төрөлгөн учурубузда ар бирибиз орун менен төрөлдүк. Очерет менен, кезек менен төрөлдүк. Ал эми өлгөн учурда кезек каралбайт. Кимдин ажалы жетсе кете берет бул дүйнөдө. Мында ойлосоңуз, кыска дүйнө, 65-50 жылдык өмүрдө мунаса менен келишип жашаганга эмне жетсин, мекендештерим? Ынтымак менен жашаганга эмне жетсин? Өзгөчөлүгү адамдар жерлерди ээлеймин деп атат. Жерлерге аракет кылып атат. Жер дагы адамдарды аламын деп атат. Ээлеймин деп атат адамдарды. Өзгөчөлүгү жер дагы адамдага эч тойбой жатат да. Жаназаны окуганды билбеген адамдар бар. Бүгүн бул парзи кифая болуп эсептелет. Бүткүл дүйнөдөгү мусулмандарга эгер бир мусулман өлүп калса, аны кепиндеп, таза жууп, көмүш милдет болуп эсептелет, каалабаса. Анын жакындары бар, бир туугандары бар, эгер муну аткарса, бардык дүйнөдөгү мусулмандар бул парздан кутулган болуп эсептелет. Бирок бул нерсе аткарылбай калса, бардыгыбыз күнөөкөр болобуз. Кандайдыр бир деңгээлде. Ошондуктан ушул жаназа намазы, айт намазы, мына бардык жөнөкөй карайт. Буларды билбей атабыз да жаштар. Ата болуп туруп, ата болорак атасы билбейт. Атасы балам жаназа намазын билесиңби деп жаназа намазын үйрөткөн эмес. Эртең мен өтөмүн, өткөндөн кийин жуушты үйрөт, башканы үйрөт. Ата болорак, мисалы үчүн. Мына таштардын эч бир кереги жок. Эселик коюлган таштардын, булардын эч кимге пайдасы жок. Бул таштар сага бир тыйын пайда алып келбейт. Тирүү кезде кадырын билбейсиң. Өткөндөн кийин арабча ырларды, арабча бирдекелерди жазып коюп коесуң. Эч ким түшүнбөгөн жазуулар менен, өзүң дагы түшүнбөгөн жазуулар менен жазып коюп коесуң. Кээ бир кабырларды ушундай кылышып атат бүгүн. Баягы кабырда жашаган келип кетет. 100 000 сомго, 200 000 сомго, 2 000, 3 000 долларга чейин кабыр таш койдуруда. Анын не кереги бар ысыраптын? Бир жетимдин курсагын тойдуруп койсоң ошо жакшы эмеспи? Мекендештерим, ойгонойлу. Биз карасаңыз майрамдар деп 8 март майрам, 8 март майрам күнү төрөлгөнсүң кызым деп майрамдайбыз, кызыбыздын туулуп калса майрам күнү. Жаңы жыл 31 декабрь төрөлүп калды деп, ошо күнү кызыбызды балабыз деп, балабыз ушу күнү төрөлгөн деп. Бирок 31 декабрь күнү өлгөндөр өтө көп. 8 март күнү өлүп аткандар азыркы күндө өтө көп. Неге буларды эстебейбиз? 8 март күнү өлдүң сен деп. Себеби биз бул дүйнөдөбүз да. Алар кетип калды. Биз дагы барабыз айтайын деген. Тегереңизди мындай карасаңыз, кечеги мурдагы жылдагы Рамазанда бар адамдар бул Рамазанда жок. Ошондуктан ойлонойлу, ойгонойлу, мына жерге келгенге чейин сабак алайлы. Жашообузду оңдойлу.